Өзү негизи бизде азыр мамлекеттик башкарууда конституция эмне экенин билбеген, өздөрүн конституциядан, баш мыйзамдан жогору койгон бийлик өкүм сүрүп атат. Мына ошол бийлик башкарып атат. Ошондуктан азыр сөз эркиндиги, адам укугу, ишкердик эркиндиги, деги эле эркиндик деген эмне экенинен таптакыр кабары жок кишилердин бийлигинин тушунда ушул нерсе болуп атат. Эми бул жаңылык эмес, бул күтүлгөн нерсе болчу, ушундай болмок. Ошол болуп атат. Бирок бул бир гана нерсени айтам, мунун арты жакшылыкка алып барбайт. Мунун арты ошол мунун артын кесепетин эл тартат кайра эле. Эл кысылат, ишкерлер кысылат. Анан акыры жүрүп отуруп азыр тартип деп отуруп, ошо тартиптин айынан кайра эле баягы 37-38 жылдардагыдай, 44-45 жылдагы ошол жанагы Гитлердин доорундагыдай почеркте жазылган мыйзамдарга кайрадан келип атабыз. Бул жакшылыкка алып барбайт. Мыйзам өзү жок эмес, бар. Мисалы, журналист эмне кылбаш керек? Журналист мисалы кастык жаратпаш керек. Улуттар аралык, аймактар аралык, диндер аралык дегенде кастыкты жаратпаш керек. Чакырык таштабаш керек. Төңкөрүшкө же бир мындай бир мыйзамсыз аракеттерге элди чакырбаш керек да. Андан сырткары жалган маалыматты таратпаш керек. Мына ушул нерсе журналисттин конституциясы болуп эсептелет. Журналист мына ошого негиздеп иштейт. Ал мыйзамдар ансыз деле бар. Эгерде журналист бир ушундай бир чакырык жасаса, же бир туура эмес маалымат жасап чыгара турган болсо, ал үчүн сот деген бар, милиция деген бар, прокуратура деген бар. Мына ошолордун бардыгында чара көрүү рычагтары, механизмдери бар. Анан отуруп дагы ушул бекер калгансып, жумушсуз калгансып, дагы журналисттерди ушул бир рамкага тыкканга аракет кылып атабыз да. Эгерде ошончолукка бара турган болсок, анда чоңдор өздөрү тыйганды дагы үйрөнүш керек. Макул анда. Журналисттерди ошентип тыялы. Журналисттер акча сүйлөбөсүн. Чоңдор эмне десе, чоңдор эмнени кааласа ошону чыгаралы. Андан эл утпайбы? Биринчиден эл утпайт. Андай боло турган болсо, биз дагы анда баралы дагы чоңдор балдарын жеке менчик мектепке бербесин. Чоңдор балдарын чет өлкөдө окутпасын. Чоңдор өздөрүн жана туугандарын чет өлкөдө дарылатып келгенге акысы болбосун. Анткени эгерде кайсы бир чиновник чет өлкөгө барып дарыланып келе турган болсо, ал кыргыз медицинасын дискредитация кылат деп ошого баралы анда. Ошончолукка баралы анда. Ошол мындай бардык нерсе тең салмактуу болуш керек да, мындай. Эгерде тыя турган болсок, азыркы биздин бийлик айткандай, до конца тыялы дагы, до конца аягына чейин баралы. Бардыгыбызды тыялы бири-бирибизди. Азыркы баягы мыйзамсыздык жөнүндө дагы айта кетсек да, өткөндө баягы сизге кол салган Ош пансионатынын мурдагы жетекчиси жоопко тартылдыбы? Эмне болду? Ал киши эми бизде мыйзамдар ушундай. Бизде баягы Англиянын, Американын мыйзамдары ал башкача. Алардын соттору англосаксонский деген ыкма менен иштейт. А биздин соттор, булар баягы Европа романский деп коет. Ушундай соттук метод менен иштейт. Бул деген сөз, биздин соттор ошо мыйзамда эмне жазылса, ошо кагазда, ошо кагазды карап эле, ушундай бар экен, ушул боюнча соттосо болот экен, бул боюнча мына мыйзам жок экен, бул боюнча соттосо болбойт экен деп иштейт. Батыштагы сот ал өзүнүн ынанымына карайт. Ыдырыска ушинтип шапалак урганы боюнча макул 100 000 сом штраф деп коелу. Андан сырткары деги эле сөз эркиндигине кол салды деп эсептейбиз дагы. Буга мынанча айып салабыз, же болбосо мынча жыл камакка деген сыяктуу чараларды көрө алат. Бизде тилекке каршы журналистке кол салуу боюнча мыйзам жок экен. Болгондо дагы мындай эркин журналистке. Анан ошон үчүн биздеги мыйзамдар боюнча баягы жаракаттын оорлугуна карата жаза берилет. Жаракатыбыз Кудайга шүгүр, мен жагым сынып калган жок, көгөргөн жок, кызарган жок. Экспертизага бардым, эч нерсе табылган жок, ооруткан дагы жери жок. Ошондуктан бул боюнча ошол административдик айып пул менен гана ал кутулат го деп ойлойм. Бирок ал киши азыр инсульт болуп калыптыр, анан инсульт болуп больницада жатат экен, достору көргөн барып атыптыр деген маалыматты угуп атам. Эми ашык дүйнө баш жарат деген ушул болот. Ашык дүйнө ошентип инсульт кылат, инфаркт кылат, ооруканага жаткырат, ошентип өлүмгө жеткирет.